Өлкөдө эмдөө өнөктүгү башталгандан бери Кытай тарап 4-чү рет жардам көрсөтүүдө. Буга чейин 3 жолу 150 000 дозалык вакцина менен коронавируска каршы коргонуу каражаттардын жана медициналык дары-дармектерди жөнөткөн. Азыркы тапта берилип жаткан вакцинада кайтарымсыз көмөк катары бүгүн өлкөгө жеткирилди. Китай и Кыргызстан всегда поддерживают. Кытай тарап дүйнөнү түйшүккө салган пандемиядан улам коңшу Кыргызстанга кол кабыш кылууга дайыма даяр. Биз калктын саламаттыгынан сырткары дагы бир нече олуттуу багыттар боюнча тыгыз кызматташып келе жатабыз. Коңшу мамлекетпиз. Дени сак жашоо уланып, тынч болсо дагы далай кызматташуулар бекемделет деп ишенем. Пандемия жүрүп жаткандыктан андан коргонуунун жалгыз жолу эмдөө. Учурда өлкөдөгү калктын 1/3 бөлүгү эмделгендер. Дени сак жашоо мамлекеттин экономикалык, социалдык жактан туруктуу болушун шарттайт. Бул багытта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сөз сүйлөп, жалпы калкты өз ден соолугуна кайдыгер карабай эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Вакцина спасает жизни. И то, что мы видим в развитых государствах, таких как Китайская Народная Республика, 90... Вакцина өмүрдү сактаганга жардам берет. Бүгүнкү күндө Кытайга окшогон улуу мамлекеттерде калктын 95%дан ашыгы эмдөөдөн өттү. Мындай сактануу азыркы тапта батыш, чыгыш, араб өлкөлөрүнүн баарында бирдей жүрүп жатат. Кыргызстанда бийлик вакцина ар бир айылга чейин жеткиликтүү болуш үчүн болгон аракеттин жумшап шарт түздү. Бизде тилекке каршы эмделгендер азыраак. Андыктан жалпы калкты кайдыгер карабай эмдөөдөн өтүүгө чакырам. Азыркы тапта бардык аймактарда, чоң шаарларда, соода түйүндөрдө, эл көп чогулган жерлерде эмдөө өнөктүгү уланууда. Жарандар вакцинанын Sinopharm, Sputnik V, Pfizer менен тандоосуна жараша эмделсе болот. Кытай өлкөсүнөн бизге келди, гуманитарный помощь келди. Бул мурдакыдай эле Sinopharm производствосунун вакцинасы. Бул дагы бардык Кыргызстандын булум бурчуна жеткирилип берилет. Кыргызстанда 7 вакцина келди, и 7 вакцинаны кыргыз элдери кылып атат. Ким кайсы вакцинаны тандаса, ошол вакцинаны Кыргызстандын булум бурчтарында жеринде бардыгында кылып атат. Кытайдан алынган вакциналар эми республиканын бардык аймактарына муктаждыгына жараша таратылат. Буга чейин 4 миллион вакцина болсо, дагы 1,5 миллион доза кошулду. Муну менен 16 жаштан жогорку курактагы бардык жарандар өзүнө ыңгайлуу жайлардан эмдөөдөн өтө алышат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.